Салам барыңыздарга, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Сиздер менен мен Эльмира. Бүгүнкү видеодо өрүктөн жасалган компот, варенье, ошондой эле джемди даярдайбыз. Андыктан кызык болсо видеону аягына чейин көрүп, мен менен чогуу бирге болуңуздар. Ошондой эле каналыма катталып коюуну дагы унутпаңыздар. Алдыда буюрса дагы көптөгөн кызыктуу видеолор болот. Алгач өрүктөрдү жууп тазалап 3 бөлүккө бөлүп алдым. Анткени алыс жолдон келгендиктен акыбалы ар кандай. Катуураак өрүктөрдөн мен варенье даярдайм. Жумшак эзилгендеринен джем, ал эми калгандарын болсо компот үчүн колдонобуз. Варенье үчүн катуураак өрүктөрдү экиге бөлүп данникинен тазалап алдым. Бул жерде 4 килограмм өрүктү кайната турган идишибизге тизип, ар бир катмарына кумшекерди себелеп чыгабыз. 4 килограмм таттуураак өрүккө мен 3 килограмм кумшекер колдондум. Эгер кычкылыраак болсо 4 килограмм кумшекер кошсоңуз дагы болот. Ар бир катмарына кумшекердин баардыгын себелеп чыгабыз жана эң үстүнкү бетине бир аз көбүрөөк калтырып коебуз. Эми бетин жаап 5-6 саат тыныктырып койсок, кумшекер эрип, ширеси бөлүнүп чыгат. Андан кийин гана кайнатабыз. Ал эми компотубузду дароо эле даярдай берсек болот. Баардык банкаларды таза кылып жууп, бууга кайнатып алабыз. Ошондой эле компотко куя турган сууну дагы кайнатып даярдап койдум. Ар бир банкага мен 800 граммдан өрүк салдым. Албетте өзүңүздүн каалооңузга жараша азыраак же көбүрөөк салсаңыз болот. Эми алгач кайнаган суунун өзүн эле куюп, капкагын жаап 15 мүнөттөй тыныктырып коебуз. Капкактарды дагы 1-2 мүнөттөй кайнатып алабыз. 15 мүнөт өткөндөн кийин сууну кайра кайната турган идишибизге куюп алабыз. Мындай ыкма менен даярдаганда сиз сууну үнөмдөгөн болосуз. Албетте, эгерде сууну кенен кайнатканга мүмкүнчүлүк болсо, анда жөн гана 15 мүнөт койбой эле өрүктөрдү кайнаган суу менен чайкап салсаңыз болот. Мен баардыгын идишке куюп алдым. Эми кумшекерди ар бир банкага 300-350 граммдан өлчөп салсаңыз болот, өрүктүн таттуулугуна жараша. Андан кийин жакшылап аралаштырып, кайрадан кайнатып алабыз сууну. Кумшекерди эритип, сиропту жакшылап кайнатып алгандан кийин ысык кезинде кайрадан банкаларга куюп, жаап салабыз. Ошо менен компотубуз даяр болот. Мына эми банкаларды көмкөрүп, бетин жылуулап жаап, толук муздаганча коюп коебуз. Андан кийин салкын жерге чыгарып койсок болот. Ал эми эзилген жумшак өрүктөрдөн джем жасап алыш үчүн данниктеринен тазалап алдым. 1,5 килограмм өрүккө мен 1 килограмм кумшекер коштум. Бетин жаап 5-6 саат тыныктырып коебуз. Кумшекер эрип, ширеси бөлүнүп чыккандан кийин гана кайнатып алабыз. Өрүктөр түнү менен туруп, баардык ширеси бөлүнүп, кумшекер эрип даяр болду. Эми отко коюп, бир жолу кайнатып алсак болот. Өтө күчтүү отко койбойбуз. Ортоңку оттон бир аз жогорураак отко коюп, кайнатып жатканда эзилип кетпеш үчүн өрүктөрдү аралаштырбай эле койсок болот. Анткени ширеси абдан көп, андыктан түбүнө тартып кетпейт. Болгону кайнап чыгаары менен 1 мүнөттөй эле кайнатып, көбүктөрүнөн тазалап, оттон алып, дагы муздаганча коюп коебуз. Болжол менен 8 сааттай койдум. Мисалы эртең менен кайнатып алсаңыз, кечке чейин коюп койсок болот. Кечинде дагы бир жолу кайнатып алабыз. Ошондой эле джемди дагы кайнатып алабыз. Джемди
тынбастан аралаштырып турабыз, анткени түбүнө тартып кетиши мүмкүн. Көбүктөрүнөн тазалап бул жол менен 20 мүнөттө кайнатабыз. Джемди күчтүүрөөк отко кайнатсак болот. Канчалык суусу көбүрөөк бууланып чыкса, джем ошончолук коюураак болот. Ошондой эле кайнаган джемди дагы эми оттон алып толук муздаганча коюп коебуз. Ал эми бул бир жолу кайнатылып муздаган өрүк кайрадан отко коюп, экинчи ирет кайталап дагы бир жолу кайнатып алабыз. Кайнап чыгаары менен көбүктөрүнөн тазалап, отту өчүрүп, толук муздаганча дагы түнү менен калтырып коюм. Аягында банкалардын баардыгын даярдап, бууга кайнатып алабыз жана өрүктү дагы бир жолу отко коюп, кайнап чыкканча коебуз. Андан кийин баардыгын куюп, жаап салсак болот. Ошондой эле джемди дагы бир жолу тынбастан аралаштырып, күчтүү отто 10-15 мүнөттө кайнатып, андан кийин куя берсек болот. Достор, эгер видео жакса, пайдалуу болгон болсо, сөзсүз түрдө лайк басып коюуну унутпаңыздар. Ал эми каналыма каттала элек болсоңуз, подписаться кнопкасын басып коюуну дагы унутпаңыздар, анткени алдыда дагы көптөгөн кызыктуу видеолор болот буюрса. Андыктан биз менен чогуу бирге болуңуздар. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Ал эми сиздин өзүңүздүн өзгөчө жасоо ыкмаңыз болсо, биз менен бөлүшүп коюуну дагы унутпаңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.